Махабат, айтсаңыз, сиз азыр суроо бердиңиз жана Аксай цемент заводу боюнча, онкологиялык оорулар боюнча ушул историяны түшүндүрүп айтып берсеңиз. Аксай цемент заводу Ноокат районунда Кулатов айыл өкмөтүнүн жана Ынтымак айыл өкмөтүнүн ортосунда жайгашкан. Ошол жерде ал жерде фильтр аябай эски моделдеги фильтр болуш керек. Түтүн аябай чыгып, экологияны булгайт да. Аларга негизи ошол ТКК инспекциянын талабы жаңы фильтр, жаңы талапка жооп берген фильтрди коюу боюнча көп жолу кайрылышкан экен, бирок ушул кезге чейин аткарылбайт. Себеби алар кышындасы жаап коюп дагы жайындасы иштешип, анан жайында депутаттар эл кайрылып мынтикче кайра дагы жаап иштебейт деп ушундай эле жүрөт да, айланып келгенин жыл өтүп ай өтүп элечи. Бирок ошол эле кезде элдин жабы таркаганы байкалды. Онкологиялык ооруга чалдыккандар аябай көп болуп атат. Мага кайрылгандар аябай көп болуп атат да. Кечиресиз, заводдун ошол жерде иштегенине канча жыл болду? Иштегенине мен билбейт, абдан бир тойло болду, бир 15-20 жыл болуп калды го дейм. Бул жерде мен ойлойм, ошол тиешелүү органдын кызматкерлери мындай тыйын алып эле жаап койдук деген күмөн келип атат да менде азыр. Себеби биз канча мен да кайрылып помощь барып жерине карадык, бирок жыйынтык болбой атат да негедир. Эми ошол заводду жабыш керекпи же кандай кылыш керек, же текшериш керекпи? Ал заводду убактынча жаап туруп, ошо жакшы талапка жооп берген фильтр коюу керек. Андан кийин иштей берсин, элге зыян болбосун, ошол эле талап. Сиздин берген сурооңузга эмне деп жооп беришти? Бизге анча угулган жок да. Мен сизге жыйынтыгын айтам, кагаздарды көрсөтөм деп эле койду, как күндүгүдөй эле жооп бергендей. Азыр Бул деген нерсе текшерилет бекен? текшерилген, нормасы көп экен, бирок ушул закон боюнча жабыш керек 10 күн ичинде. Чоң рахмат.